Чакан бизнес ишкердик бул эмне дагы көрүп кетели. Ошол китепте мен бир аз кичине кыскача айтып кетсем, кыскача мисалдар келтирип кетсем, анткени видеобуздун кийинки бөлүктөрүндө дагы ушул мисалдар керек болот экен бизге. Демек, акча табуунун 4 багыты бар экен бул жерде. Мына кызматкер, акча айлыкка иштегендер булар, жана чакан бизнестин ээлери экен, сол жакта. Оң жакта болсо бизнес системанын ээлери жана инвесторлор экен. Инвесторлор, бизнес системалар, алар эртең кечке өздөрү иштебейт экен. Бизнес системанын ээлерине бизнес системасы иштеп берет, ал эми инвесторго болсо акчасы иштеп берет экен, Мына эми булар кимдер экен? Чакан бизнестин ээлери: стоматологдор, юристтер, базарда соода кылып иштегендер, салондо мастерлер, авиакассанын ээлери өздөрү иштегендер, чоң авиакасса болбосо чакан репетиторлор, фрилансер программисттер, нотариустун ээлери, эркин профессиялардын ээлери көпчүлүк, мен айтпаган жана көптөгөн профессиянын ээлери. Бул адамдар кардарлар менен түзмөсүз иштейт экен, өздөрү кардар табып, өздөрү кардар тейлеп, кардардан акча алып бизнесин иштетет экен. Бул адамдар канчалык көп саат иштесе, ошончолук көп акча табат экен. Мисалы үчүн 2 саат иштесе, ал $100 табат. Мисалга айтып атам, 4 саат иштесе $300, 6 саат иштесе $500, а бир ай бою 10 сааттан иштесе, бир ай бою $700. Ушинтип көп иштеген сайын көп табат экен. Бул адамдар өзүнө кожоюн, үстүндө шеф, начальник жок, Бул адамдар өзүмө иштеген жакшы деп айтышат экен, дайым өзүнө иштеген жакшы болушат экен. Өзүм жакшы жасайм. Булар көбүнчө өз ишин өтө жакшы жасаган адамдар. Аны ушундай эле мендей жасабайт да эч ким дегендер экен, Мына ушундай адамдар мына чакан бизнестин ээлери болот экен. Бирок бул адамдар өз кардарлардын кулу болуп калат экен, жана бизнестин кулу болуп калат экен. Эгерде булар кардар менен түзмөтсүз иштебесе, кардар келбей коет экен, анткени кардарлар ошол улардын жакшы жасаганы үчүн гана келип атышат экен, Жана бизнес кулу болуп калат экен. Бул адамдар иштебей калса, кардар келбей калат экен, жана бизнес токтоп калат экен. Андыктан булар бизнестин кулу экен. Мына мисалы үчүн ошого гинеколог жана башка доктурлар да керек. Түнү дежурствода, түнү керек болсо түнү барат, күндүз керек болсо күндүз. Той болотса дагы тойдо барыш керек болот, Өзүңүзгө келдим эле деп кардарлар ушунча жагышат экен. Эми бул жерде негизинен эки көрсөткүч бар экен: үй бүлө чыгашалар жана инфляция деген. Мына үй бүлө чыгашалар көбөйө баштайт экен барган сайын. Ал адамдар ойлойт экен, мына жылдар өттү, кардарларым көбөйдү, стажым көбөйдү, клиенттерим көбөйдү, мен көп табатам деп ойлойт экен. Чынында көп табаткан болот, ооба. Ошол эле жерде бирок үй бүлөлүк чыгашалар өсүп кеткен болот. Мурун 2 адам болсо үй бүлөдө, эми 4 адам болду. Же айталы ошол эле балдар чоңое баштады. Чоңойгон сайын балдар көп акча талап кыла баштайт, Ошол эле учурда инфляция. Мына инфляция баалар дагы өсүп отуруп, биздин көп тапкан акчабыз ошого кете баштайт экен. Экөөсү биздин акчабыз, тапкан акчабыз жей баштайт экен. Эми үй бүлө чыгашалар дегенде мен үй бүлө жаман деп аткан жокмун. Үй бүлө ар бирибизде бар, ар бирибизде болуш керек, бул жакшы нерсе. Болгону биз муну эске алыш керек экен. Үй бүлө чыгашалар көбөйүп кетти деп жаман көрбөш керек экен. Болгону биз өзүбүздүн иштөө ыкмагыбызды өзгөртүшүбүз керек экен, Эми үй бүлө чыгашалар көбөйгөндө, инфляция өскөндө эмне кылабыз? Биз мурункудан да көп саат иштей баштайбыз. Өзүбүз ошону байкабай калган болобуз. Анан бизнестин кардарын кулу болуп, мына ден соолукта кете баштаган болот. Бул адамдар көпчүлүк учурда өз убактысын акчага сатышат экен, Мына айлыкка иштегендер айлыкка сатат экен бир ай. Эми 8ден 5ке чейин иштеп отуруп, мына 8 саат иштеп отуруп өз убактысын сатат. Ал эми чакан бизнестин ээлери болсо, өз бизнесинде кардарларга түзмөсүз сатып атат экен, Ал эми бизнес системалардын ээлери, алар убакыт сатпайт экен, алар өз убактысын вложение кылат экен. Негизинен акча табуунун 2 жол деп бар деп койсо болот. Биринчиси өз акчабыз, убактыбызды акчага сатуу, экинчиси убактыбызды вложение кылуу. Мына жана водопровод курган бала окшоп, убактыбызды бир нерсеге, бир кандайдыр бир нерсеге вложение кылуу, бизнеске вложение кылып, ошол бизнес системага вложение кылып, бизнес система эртең бизсиз деле иштей бере турган кылып коюп. Мына демек чакан бизнестин ээлери суу ташыйт экен, Эми бизнес система бул эмне экен? Бул водопровод. Система бул эмне? Бул көптөгөн адамдар же адамдардан турган группа. Алардын өзара мамилеси бирге иштөөсү. Ушуну система деп коет экен, Бирге иштеп отуруп, кандайдыр бир натыйжага жетүү. Ушуну система дейт экенбиз, Мына. Кандайдыр көптөгөн адамдардан турган бир уюм болсо, ошол баары система. Эгерде туура порядок түрүндө түзүлгөн болсо Мисалы үчүн мына сулук салону. Салондун ээси визажист, чач тарач, маникюр, каш, кирпик маселелерин баарын жыйнап алып, аларга жумуш орун пайда кылып, аларга клиент чакырып атат. Клиент чакыруунун үстүнөн иштеп атат. Алардын мастерлигин өнүктүрүп атат. Же мастерлер күчтүү болсо, ошол мастерлер күчтүү экенин элдерге көрсөтүп көп жылдар бою иштеп атат, Арадан көп жылдар бою иштеп отуруп, кимдир бирөө чач тарачтар кетип калат, кимдир бирөө кетпейт. Бирок негизинен кандай бир уюм пайда болот, ошол уюм туруктуу иштеп турса, бизнес система иштеп турат экен. Команда түзүп отуруп, мына бизнес система пайда болот экен. Стоматолог дагы өз жалгыз иштебестен, же 2 стоматолог иштебестен, стоматологиялык бир борбор ачты. Ошол жерде көптөгөн стоматологдорду даярдап, үйрөтүп, ошо стоматологдорго кардарларды көндүрүп атат. Жана өзүнүн стоматологиясынын атын чыгарып атат, Сулук салондун деле ээси мына. Эртең жылдар өткөн сайын адамдар ошол стоматологияны биле баштайт да, ошол стоматология тынбай келе баштайт, Мына бир стоматолог эмес, көптөгөн стоматологдорго, бир визажистке эмес, көптөгөн визажисттерге келе баштайт экен. Ушуну бизнес система десек болот экен. Дагы бир мисалдардын бири, мына крупный чоң мисалдардын бири бул эми Кола компаниясы. Coca-Cola компаниясында мына сиз дистрибуцияны алдыңыз, мына көптөгөн дистрибуцияны алган адамдар шаарларда ачышат жана мамлекеттерде ошо Coca-Cola'нын өкүлчүлүгүн ачышат. Мына сиз дагы ушундай дистрибуцияны алдыңыз деле, көптөгөн супервайзер жана жетекчилерди ишке алдыңыз, ошолор аркылуу соода агенттерин ишке алдыңыз. Соода агенттери аркылуу сиз павильон
дүкөндөргө, кафелерге муну сатып атасыз. Павильон кафелер түзмө-түз кардарларды сатып атат. Мына Coca-Cola өзү кардар тейлеп аткан жок, көптөгөн адамдар аркылуу сатып атат. Пирамида курду мындай. Башкача айтканда уюм курду. Пирамида окшогон уюм. Демек пирамида куруу бул бизнес система куруу деп койсок да болот экен. Пирамида дегенде жаман пирамида эмес, бул финансылык пирамида, мыйзамсыз пирамида эмес, бул мыйзамдуу соода пирамидалар. Соода же кызмат сатылчу пирамидалар. Ал эми финансылык пирамидада билесиз, эч нерсе сатылбайт, же жалган товар, же жалган кызмат болот. Бул боюнча сиз көрүп билсеңиз, менин финансылык пирамидалар деген сабагым бар, YouTube'да кирип көрсөңүз болот, ошол жерде бүт түшүндүрүп кетебиз. Экөөнү айырмалашты билгим келет десеңиз, же финанс пирамидаларга алданып калбайын десеңиз. Эми Шоро компаниясы, мына Шоро компаниясы мисалга алалы, мына бочка, көптөгөн бочкаларды койду. Ош шаарында же Кыргызстан боюнча, же Бишкек боюнча койду. Бир күндө мына Бишкектин өзүндө эле 5 тонна максым сатылат. Бишкек шаарынын өзүндө бир максым өзүндө. Ал эми Шоро компаниясы билесиз, максымдан тышкары көптөгөн ичимдиктер бар. Көптөгөн курут жана башка өтө көп продукция бар. Ошонун баары Шоро компаниясы сатылып атат. Эми бир убакта бирок үй бүлөсү менен бочкада тордойдо сатып отурган адамдар болгон. Ошондо ал адамдар бизнес системаны түшүнбөгөндө, дагы деле бочкада сатып отурган болсо эле тонналап сата албайдылар, күнүнө литрлеп сатат эле. Ал эми тонналап сатыш үчүн адам эмне кылды? Көптөгөн адамдар аркылуу сатып атат. Уюм пирамида түзүп сатып атат, жана көптөгөн точкалар аркылуу сатып атат. Пирамида мына курушту. Мына водопровод курган окшош экен. Эми сизге суроо, сиз Шоронун ээси ишке чыкпаса Шоро сатып аласызбы же албайсызбы? Анын ишке чыктыбы, чыкпады, аны билбейсиз деле. Банк түгүрө эле мына банктын ээси дагы ушундай пирамида курат экен. Ээлери же ээси. Мына пирамида курду, ошол пирамида аркылуу көптөгөн банк кызматтарын жасап атат. Өзү жалгыз ушунча кардарды эч убакта тейлей албайт эле, үй бүлөсү менен. Ал эми көптөгөн адам, миңдеген адамдар аркылуу миллиондогон адамдар тейлеп атат бул банктар. Сиз банктын ээси ишке чыкпаса доллар сатып аласызбы же карабайсызбы? Карабайсыз. Негизинен бир кассада кимдир отурат, же кассада бирөө жарым отурат, ошодон доллар сатып алып иштей берет экенсиз. Сиз ишке чыкпай калсаңызчы, сатылабы же сатылбайбы? Көпчүлүк учурда сатылбайт. Кээ бир учурда реализаторлор сатат, туура эле айтып атасыз. Бирок реализаторуңуз ишке чыкпай калсачы, анда сиз чыгасыз. Демек система начар экен да, слабый экен өтө. Көптөгөн адамдар эмес да, система бири-бирин замена кылып болчу система эмес экен да. Начар бизнес система экен, почти жок экен да бизнес система. Иш токтоп калабы, сиз ишке чыкпай калсаңыз, токтоп калат. Мисалы үчүн сиз жарым жыл чыкпай көрүңүзчү, реализаторуңуз өзү жалгыз иштей алабы экен? Вообще чыкпай көрүңүзчү. Мисалы үчүн мен өзүм бизнесимде 3,5 жыл бою чыкпай аттым, бирок акча түшүп атты. Кардарлар сатып алышабы? Башкалар аркылуу сатып атсаңыз, анда сатып алышат көбүнчө. Бул боюнча көрүп билемсеңиз, мына бай адамдар ысылар аттуу видеону толук көрүп кетиңиз, ошол жерде бүт түшүндүрүп кетет, убактыңызды бөлүп. Эми бизнес кожоюну эмне кылат экен? Бизнес кожоюну демек башка адамдардын убактысын сатып алат экен, же вложение кылат экен аларга өзүн. Башка адамдардын билимин колдонот экен, жана башка адамдардын акчасын колдонуп бизнес система курат экен. Бул боюнча мына Джон Рокфеллер сону айткан экен, миллиардер, өтө дүйнөдө эң бай адамдардын бири. Мен өзүмдүн 100% убактымды коротуп акча тапкандын ордуна башка адамдардын 100% убакыт, билим жөндөмүн коротуп акча тапканым туура болот деп айтат экен. Мына как раз бизнес система жөнүндө айтып атат. Бизнес система демек мындай болот экен, бизнестин кожоюну жетекчи аркылуу көптөгөн кызматкерлерди ишке алат экен. Жана өз товарын ишкерлер аркылуу сатышы мүмкүн. Мисалы үчүн Мегаком компаниясы дилерлер аркылуу сатат. Айталы кийим фирмалар булар ишкерлер аркылуу сатат. Кийим тиккен компаниялар көптөгөн. Мына кызматкер жетекчилер аркылуу ушул чоң ишти уюштурат экен. Эмнеге бизнес система куруу керек? Биринчиден сиз конкуренциядан утуу жеңил болот экен сизге. Эки киши иштеген иш кыламын. Мисалы үчүн айталы кичинекей чакан павильончик, мына кичинекей дүкөн ушул турат дейли. Ошонун жанында чоң супермаркет турат, ал жерде 20 же 30 же 50 киши иштейт деле. Кимиси утат конкуренцияны? Албетте сиз жоопту билесиз, чоң дүкөн утат, анткени анын ассортименти көп болот, анын партиясы чоң болгондуктан товар арзан болот, жана көптөгөн распродажаларды кылат, жана ал көрүнүктүү болот, жана көпчүлүк адам иштеген үчүн 20 киши 30 киши ушул дүкөндүн соодасын иштөө үстүнө иштеп отурат. Же 2 киши иштеп отурат. Айырмасы бар, 2 киши айталы бокска чыгып атат, 20 киши бокска чыгып атат, кимиси утат белгилүү, Мына бул жерде бизнес система менен чакан бизнес конкуренция болгондо бизнес система утуп чыгат экен. Бул эмне окшош? Бул мисалы үчүн 2 боксер болсо, бирөөсү айталы 90 кг, бирөөсү 50 кг. 90 кг, 50 кгды тез эле жыгып коет, мына дал ошондой болот экен да. Бул боюнча көптөгөн бизнесмендердин китептерин окусаңыз түшүнөсүз. Ал жерде айтышат, корпорациялар дайым утат, ал эми чакан бизнестер утула берет дейт, В одиночке всегда проигрывают дейт, а бизнес система выигрывает дейт. Бизнес системалар жалгыз иштеген же 2 киши иштеген бизнестерди жыгытат экен. Эгерде аларда бизнес система курбаса. Чоң мүмкүнчүлүктөр болот экен, жана ошондой эле, мына жана дүкөндүн мисалына көрө жана чоң акча табууга мүмкүнчүлүк болот экен. Плюс анын жетекчисине дагы эс алууга мүмкүнчүлүк болот экен. Бизнес система курууда 4 вариант бар экен негизги. Биринчиси өзүңүздүн бизнес брендиңизди жасоо. Экинчиси франшиза. Үчүнчүсү дилерство.
жана тармактык маркетинг. Ар бирин көрүп кетели. Өзүңүздүн бизнес брендиңиз бул мисалы үчүн сиз кандай фирма ачтыңыз, атын өзүңүз ойлоп таптыңыз, эч ким билбейт. Аны сиз раскрутка кылып элге жеткирдиңиз. Бул эң кымбат, эң кыйын жол экен жана эң долгий жол экен да. Өзүңүз бизнес система курууңуз керек. Көптөгөн жол жана каталарды басып өтүшүңүз керек. Көптөгөн тажрыйба алышыңыз керек бизнесте. Зона чектелген эмес. Каалаган жерде кылсаңыз болот. Бизнес технологияларды өзүңүз жасайсыз. Бирок чектелген эмес болгону менен сиз ар бир зонага ачкан сайын сиз көп акча киргизесиз, билесиз, Бирок чоң тобокел экен, анткени сиз ачкан фирма болуп кетип болбойбу билбейсиз. Бирок ачылган фирмалардын көпчүлүк 95-90% 5 жыл ичи жабылат экен. Дал ошонун бири болуп калышыңыз да мүмкүн. Андыктан себеби дегенде бизнес технологияларды бүт өзүңүз ойлоп табып, өзүңүз жасашыңыз керек экен. Ар жерден үйрөнүп, өзүңүз ар жерден акчага үйрөнүп окуп, анан жасайт экенсиз. Франшиза бул даяр система, кымбат бирок салыштырмалуу. Дароо акча бериш керек болот даяр системага. Даяр бизнес технологиялар. Кандайча кайсыл рекламаны кандай алганда, ушул товар менен кайсы товарды кандай сатканда жакшы кетет, бүт даяр система. Өзүңүздүн бизнес брендиңизди курганда эч нерсе даяр эмес, эч ким сизди үйрөтпөйт, эч ким сизге сыр бербейт. Аны сиз өзүңүз өз башыңыз менен, өз тажрыйбаңыз менен, өзүңүз ката кетирип отуруп, миллиондогон акчаларды жок кылып отуруп, анан үйрөнөт экенсиз. Франшизада мына даяр системаны сатып алат экенсиз. Башка фирманын өкүлчүлүгү болуп, Тобокел азыраак салыштырмалуу. Мына мисалы үчүн айталы, сиз Coca-Cola'ны бияка алып келдиңиз, бул франшиза. Айталы Waikiki-ны ачтыңыз, бул франшиза. Жана башка көптөгөн дүкөндөрдүн өкүлчүлүктөрүн ачтыңыз. Ошол франшиза деп эсептелет. Сиз башында паушальный взнос деп коет, кандайдыр бир акча төлөйсүз. Анан кийин бизнеске акча киргизесиз, жана ай сайын обороттон процент чыгарып берип турат экенсиз. Ошол фирманын филиалы болгондуктан. Бирок зато даяр система, даяр бизнес. Бирок ал бизнес сиздики, ал франшизаны сиз сатып алган болосуз. Тобокел азыраак салыштырмалуу, Дилерство ошо франшизага кошуп кетет көп жагынан, ошол фирманын филиалын ачасыз дагы, сиз ошону башкарып, жетектеп, прибыльди өзүңүз алат экенсиз, процент чыгарып берип турат экенсиз. Зона бирок чектелген франшиза менен Дилерстводо. Сиз айталы Бишкек боюнча гана иштей аласыз, же болбосо айталы Бишкектин бир бөлүгү боюнча, же Ош боюнча гана иштей алат экенсиз. Мына чектелген жагы бар экен. Өзүңүз бизнес бренд ачсаңыз, зона жок экен. Кааласаңыз Кыргызстан боюнча ачыңыз, кааласаңыз дүйнө жүзү боюнча ачыңыз, өзүңүз чечет экенсиз аны. Бирок ошого жараша көп ресурс керек болот, көптөгөн акчалар, көптөгөн команда, күчтүү команда, көптөгөн технология керек болот, Тармактык маркетинг бул эмне? Бул нолдон баштоого шанс. Кымбат эмес, бирок даяр система. Даяр бизнес технологияларына сиздин наставниктериңиз уже даяр система, даяр бизнес технологиялар жасап койгон болот экен. Ошолордун айтканын үйрөнүп алып, ошону жасай берсеңиз, сөзсүз түрдө ийгиликке жетет экенсиз. Андыктан бул жерде тобокел аз экен, салыштырмалуу. Тем более акча киргизбейт, андыктан тобокел почти жок деп койсок болот экен. Франшиза дилерстводо тобокел азыраак бар, акча киргизип атасыз. Бирок сизге эч ким гарантия бербейт. 100% бизнесиңиз болуп кетет деп, эч бир бизнесте болуп кетет деп гарантия бере албайт. Тармактык маркетингде болсо, болбой калса сиз акча жоготкон жоксуз. Ал эми франшиза дилерстводо акча жоготкон болосуз. Өзүңүздүн бизнес бренд ачсаңыз, өтө көп акча жоготкон болосуз. Анткени анын баарын жасоо кымбатка турат. Тармактык маркетингде эң күчтүү колдоо анткени сизди чакырган адамдар, директорлор сиз менен мүмкүн болушунча көпчүлүк учурда жеке бетме бет иштеген аракет кылышат. Франшиза дилерстводо сизге даяр китептерди берет, ошо китептер менен иштейт экенсиз. Рецепттер бар да, ошо рецепттерди окуп жасайт экенсиз. Бирок көпчүлүк учурда сизге бетме бет үйрөтүшпөйт. Анткени ал чоң шаарларда болот, сиз башка шаардасыз көбүнчө. Тобокел аз же жок эсе. Тобокел аз же жок эсе деп атасыз, зона чектелген эмес. Тармактык маркетинг жакшы жери көпчүлүк компанияда баардыгында эмес. Мисалы үчүн мен билишимче кээ бир компанияларда зона чектелген. Ал эми Фабилик биз иштеп аткан компанияда зона чектелген эмес. Каалаган шаарда, каалаган жерде иштесеңиз болот. Бирок мүмкүн болсо өкүлчүлүгү бар жерде иштегениңиз оңой болот экен да. Өкүлчүлүгү жок жерде да иштей берсеңиз болот, бирок кыйыныраак болот. Атак СНГ мамлекеттеринин почти бардыгында бар. Европанын бир 50% бар. Ушундай иштесеңиз болот экен. Арзан, анан бул арзан түрүндө сизге даяр системаны берип атат тармактык маркетинг. Эми өзүңүздүн бизнес брендти курганда же өзүңүздүн бизнес системаны курганда эмнелер болот экен? Бизнес система биринчиден кымбат деп атабыз, андыктан көпчүлүк адам ушул бизнес системаны курбайт экен. Экинчиси, чоң тобокел деп атабыз. Өзгөчө өзүңүздүн бизнес брендиңизди жасаңыз, анан франшиза дилерстводо деле сиз көбүнчө жалгызсыз, андыктан билбешиңиз мүмкүн. Жолун билбешиңиз мүмкүн, андыктан сиз алышты кантип эмне кылышты билбешиңиз мүмкүн, Мына H&M көрөлү, H&M'ди ачуу үчүн сизге канча бюджет керек болот? 200 000 евро же 8 миллион сом. Обе 100 000 евро, 4 миллион сом. Бул женский дүкөн. Евроше бул косметика дүкөнү, мына 130 000 евро керек болот экен, жана 5 миллион сом керек болот экен. Collins ачуу үчүн 150 000 евро жана 6 миллион сом. LC Waikiki 130 000 евро, 5 миллион сом керек болот экен. Ал эми Фабиликти ачуу үчүн сиз 1200 5 000 сом мына ушул бюджет менен баштасаңыз болот экен. Collins жана башкаларды ачсаңыз 2-3 жылда актайт орточо. Демек сиз 150 айталы Collins ачсаңыз 150 000
евро киргиздиңиз, 2-3 жылда ошол акчаңыз чыгат экен. Фабиликтин учурунда 4 айдан 12 айга чейин сиз 50 миң, 100 миң сом пайдага чыксаңыз болот. Ал эми 1200 сом, 5000 сом болсо сиз 1-2 айда эле чыгарып алган болосуз, же 2-3 айда чыгарып алган болосуз. Демек, оң жактагы мына франшиза, дилерство дегендерде өзүңүздүн бизнес брендте сиз көптөгөн акчаларды киргизет экенсиз, андан кийин 2 жыл ичи же 3 жыл ичи ошол акчаңызды чыгаруу үчүн иштейт экенсиз. Демек сиз 2 жыл, 3 жыл ичи сиз минуста жүргөн болот экенсиз. Сиз айтышыңыз мүмкүн, мен 1 айда эле 50 миң таптым деп. Бирок 1 айда 50 миң тапканыңыз менен сиз 150 миң евро минус 50 миң деп эсептесеңиз туура болот экен. Ал эми Фабилект учурунда киргиздиңиз 1200 сом, сиз и так эле сизге өзүңүзгө керектүү продукцияны алган болосуз. Ал продукцияны сиз витринага коюу үчүн алган болбойсуз, ал көбүнчө өзүңүзгө керектүү. Анан пробниктер, образец алышыңыз мүмкүн, ал деле көп болсо 1000 сом же 2000 сом болот. Мына 1000 сом, 2000 сомду минус деп койсоңуз болот. Ал 1000 сом, 2000 сомубуз где-то 1 ай, 2 айда чыгат да. Анан 4 айдан 12 ай, 1 жылга чейин сиз мына 50 миң, 100 миң таза пайдага чыксаңыз болот экен. Андыктан бул көптөгөн жөнөкөй орточо чыган адамдар үчүн сонун мүмкүнчүлүк экен. Жана бир жерде айлыкка иштеген адамдар үчүн дагы тобокели жок вариант экен. Ал эми сиз айлыкка иштегенче колдинг сатчысы болсоңуз, ал айлыкка иштеп аткан жериңизден ишти ташташыңыз керек болот, банкрот болуп калышыңыз мүмкүн. Жана мүмкүн болсо буларды ачуу үчүн сиз все-таки бул тармакта көп эле иштешиңиз керек, бул тармакта күчтүү эле болушуңуз керек да. Ошол тармакты жакшы түшүнүшүңүз керек. Сиз даяр технологияларды алган менен ошону түшүнөсүзбү, түшүнбөйсүзбү деген суроолор бар, түшүнбөсөңүз банкрот болушуңуз мүмкүн. Ал эми тармактык маркетингде сизге биз көп үйрөтөт экенбиз, нөлдөн баштасаңыз болот экен. Банкрот болуп калуу деген андай нерсе жок. Ай сайын аренда төлөө деген нерсе жок. Ал эми коллинсте ай сайын төлөш керек болот аренда. Андыктан тажрыйба менен келишиңиз керек болот. Ал эми биздин тармактык маркетингге сиз тажрыйба жок келсеңиз да болот экен. Тажрыйбасы бул келсеңиз, анда албетте тез өсөсүз. Мына мунун баары бизнес система же водопровод деп атабыз,